Акция. Эми бизде мурдагыдан да арзан. Атайын билет баасын болуп көрбөгөндөй эң арзан жана ыңгайлуу кылып койду. 10 мартка билет баасы $1200 жана эң сооптуу айлардын бири. Алайда ким умра кылса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылганын сообу берилген Рамазан айында умра сапарына экинчи ирет жолго чыгабыз. Мындан сырткары сизге ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук замзам суусу бекерге берилет жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп, буйруса сиз көрбөгөн тарыхый жерлердин баарын зыярат кылып келебиз. Сиздер жетектеген илимдүү Дамла Санжар Тыныбек уулу. Байланыш үчүн номер 0773 691 877. Бир барсанда көңүлүңүздү көксөгөнүн биз менен чогуу арзан жана ыңгайлуу баада билет алып, тилегиңизди орундатып келиңиз. Мындай ыңгайлуу шарттар бизде гана бар. Андыктан жазылууга шашылыңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына биз азыр Санжар Дамла менен немеге кеттабыз. Макканын сыртына кеттабыз. Кубанычбек дагы бар. Бул жакта Өзбекстандык бир тууганыбыз бар экен. Атыңыз ким? Хажы? Атым Абдулхафиз. Абдулхафиз Хажы. Анан кайерлик болосуң эле? Bizler Özbek olamız. Afganistan'da Özbek'e. Özbekistan'dık meseken, Afganistan'dan Özbek eken. Özbek bir tuğanlardan eken. Bu жерге gelenize köp bolup kaldı o? 40 yıl oldu eken. 40 yıl bolup duranda. Şu yerden törölgönmün deseniz ele bolot eken. İnşallah. Buyursa Mekke'nin sırtına gittiniz. Töğünün sütünü içkenini, töğlördü görgönü, çöldü görgönü. Anan sizlerge töğünün sütünün damını ayıp veriyoruz anan buyursa. Amaruz basqanda ele çölde Peygamberin nizi menen bir basıp gireyli degen maksatda kettabız. Ova. İnşallah. Videonu görgözөбүз. Ova. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul çöldü. Azır emi bul jer bardı kondisионер, asfalt жол tegiz bolup kaldı da. Bирок çölgө барганыңызда чыныгы мурдагы арабтардын жашоосун көрөсүз да. Ошондо Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemдин басып өткөн жолун аңдай аласыз да. İnşallah sizlerge malumatты берип бара беребиз. Анан бул жерде маалыматтарда мечиттер дайыма бул жерде ар бир 200-300 метрде эле боло берет экен. Бизде 10 километр болсун деген кээ бирлер мыйзам кабыл алабыз дегендер бар го. Ошолорго көрсөтүп коюш керек экен. Мечиттер ар бир 200 метр, 300 метрдин арагында эле мечит кура берген экен. Мечит куруудан туугандар эч ким жамандык көрбөйт. Мечит көп болсо жамандык болот деген сөз ошо кичине дем салып бере турган адамдардын сөзү да эми. Туугандар буйруса маалымат берип бара беребиз. Кызыктуу жерлерди сөзсүз түрдө видеого түшүрөбүз иншалла. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына буйруса Меккенин сыртына келдик. Чөлгө келдик. Мына айланасы. Бул жерлер ошо ажылык учурунда базар болуп кете турган жерлер экен. Эчки дагы багалар экен, эчкисин дагы көрсөтөбүз бул жакта. Бул жакта Афганистандык өзбектер бир туугандарыбыздан. Ассаламу алейкум рахматуллах. Мына төөлөр. Töölөр. Булар жалаң ургачылар удамы? Булардын бардыгы ургачылар. Эми брат мунун эркеги болду. Bunlar hamısı urgaçı da. Бир эле эркек коёбу буга? Taş görüp tek tutsa. Bana pulema 20 ming riyal beredi. 20 ming riyal. 20 ming riyal. 20 ming riyal экен, а? Бирөөсү. 9 ming, 11 ming dollar ушунда бар. Мына төлөрдүн багары 3 ming dollar, 2,5 ming dollar дар берет ургачылар. Анан бизде анан 80 миң сом, 90 миң сом деген төлөр эмне алар эмне? Ушунун эле кичинекейраак сорттор да. Булар чоң бала. Булар бир дазымал эминде булар өздөрү 1000 доллардын үстү да. 1,5 миң доллар. Судан, Сомали жактардан ашат мı? Анан ноолту чемо мына Меккенин ичиндеги базардагыларга караганда мындай таза чөп жеген, сүтүн ичсең дагы мындай рахат ала турган да.
О, неме мешок Evet, бар. ama mine bir yerde bede öspese gerek ko, biroq bedege okşaş ekan da çöptörüçü. Alып келип сатып алып келишет. Атайын неме чөлдө неме кылган жерлер барбы? Çöp кармаган немелер да алыстан алып келишет. Таиф деген жер бар, насип кылса барсак көрөсүздөр го. Таиф аябай чөптүү эген болгон жерде. Мекке ысык болгондуктан илгери ошол пайгамбарыбызда кичинекейине Халима энебизге берген го. Тоо тарапкачы. Балдар тоодон күчтүү болуп келгенгечи. Азыр бул чөптөр да башкаларда ошо тоолор да бар да. Булардын тоолору бар. Кадыресе биздегидеги жакын түшөт да. Салам алейкум. Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum. Allah. هل من الممكن أن نركب ليب؟ السلام عليكم. انت شكلك بتكسله. السلام عليكم. ليش كده؟ ليش؟ من كسله صح؟ Assalamu alaikum rahmatullah. جيتار اصلا ما كلم جيتار تعال يصور صديقي Бұл жігіттер ушул чөлдүн эң мындай чистый чөлдүк жигиттер да. Африкадан булар. Жок, мына Саудиянын негизги баягы чөл. Булар ушул төө багып, кой багып, нак баягы күнгө күйгөн тазалар ушулар. Да, ошондой. Толуктар ушулар. Maşallah. تكلم على بالانجليزية؟ تكلم بالانجليزية؟ عربي بس. هذا الاخ يستطيع ان يريد ان يتكلم معك ممكن نترجم كلام. Qancha yoshdakan? كم عمرك انت؟ عمري 25 سنه قول 25 yaşındaki. Maşallah. كم زوجة عندك؟ تزوجت؟ حاليا انت عزاب ها؟ عاوز يبني لك كده فرشني لنا نزلت. اسمك؟ الحاج ها؟ الحاج حاج. الحاجي Bir yerden ayarlar kalanları sorayım. اخي سؤالي بس المهر بكم للزواج؟ المهر اللي بالنسبه للسعوديين نحن جانا سوداني سيتي سوداني السعوديين والله غالي في السودان هناك برضه السعودي بكم والسوداني كم؟ والله aytadi үйлөнүш эмелер үчүн, саудистер үчүн кымбатыраак дейт. Бул болсо Судандан келген арабкен, бизде бир аз арзаныраак. السودان يمكن يجي يعني 150,000 بالعمله السودانيه يعادل هنا 15,000 ريال سعودي 15,000 ريال برضه غالي. Buzlar aytadi 150,000 Sudaniya акча менен дейт. Эмега Саудияга барсак 150,000 реал болуп калат дейт. 150,000 реалын Саудияда эме кылат. $4,500 ушундай. Бар кымбат. Ал эми саудистердин кымбатыраак азырча. Билгенден $10,000 эң арзан ошолдон башталат. En arzan $10,000 var. Үч баласы махыр. Кыз болсо жаңы турмушка берген. Булар $20,000 үстүдө. Эң көнеги 20,000 калган 50,000, 100,000, $200,000 чейин. Az өзүнөн тастап коелуп, بالسعوديين كم يبقى المهر مثلا البكر السعوديه هنا يمكن 50,000 يبدا هذا بكره اما السيب يمكن 30 ошол айткандай. Буларды ошол турмушка чыккан кызга үйлөнүп атат мисалы. Жаңы турмушка чыккан. Аларды коюп 50,000 реал тегерек баштап атат. $13,000-14,000 да үйдө кетет. Махырдын өзү эле. Аскары той, үй, машина башка Той жеңил да. Той буларда прав биздегидей прав эмес. Элди чакырат, супу, банан, шоколад атат болду ошондой той. Бизде тескери го. Жеңил. Махырын эле главный төлөсүң. Бизде махыр арзан дагы курсагынан көп кетип атат. Эми экинчи жол, үчүнчү жол турмуш көргөн аялды алла турамыз, буларда барбы? 2-3 аял алып берет. Алардыкы арзаныраак болуп калат. 30,000 реал деп $9,000. Үйдөгү да. Ошондо деле бир 800,000 сом акча болот экен да домна. Накта ошол турмушка чыгуучу кыздын же аялдын колуна берет. Всё, никени кыйт алып кетет. Ал акча ким колдонот ал акчаны? Аял өзү колдонот. Өзү ата-энеси киришпейт. Буларда мындай. Үйлөнгөндө махырды нормально төлөйт, ошол махырды алып туруп бир жерге дүкөн ачып коет, же бирнерсе ачып коет да каймай акчасын алып жүрөт аялдар. Машалла. Ошон үчүн күйөөсүнөн көп деле акча бер деп бербейт. Өзүнүн баягы айлык Бизнес ача коет экен да. Сразу бизнес ача коет. Күйөөсү өлүп калса, ажырашып кетсе, ошо менен тирилик көрүп кетет. Машалла. Махырга аябай катуу аракет кылышат да. Махыр темасын иншалла дагы дүшө сүйлөшүп беребиз негизи. Болду иншалла. Муну достун эмесин сурап алсак, эме жөнүндө төө Болду. канча жашта уже немеге туйт, анан канча сүт берет бир сыра сурап алсак, юрийди суал эми.
الإبل كم سنة يبدأ الولادة وكم لبن يعني يخرج يعني حليب اليوم؟ اليوم يمكن من صغير اللي حوالي عدى 4 سنة أول ولادة. 4 سنة يتم يسمونه جدع ويبدأ الولادة. كم لتر يعني ينزل الحليب في اليوم؟ في اليوم يعني. البل تختلف كل ناقة، يمكن في ناقة 2 لتر، في ناقة 4 لتر، في ناقة 5 لتر. Bularda 4 yaştan başta bular tuytken de jaza dep atashanda. Öte küçük tolgan aldı. 4 yaşta tuyt. Bunun sütü 2 litreden başladı. 2 litre, 4 litre. 4 litrenin tegerekinde 5-6. Bir sandalye bir günde. Bir günde. في اليوم كم مرة أنتم تحلب يعني؟ أنا يمكن في اليوم تحلب 3 مرات. الصباح العصر وبعد العشاء. 3 yolu sayıp ne bir günde çalışıyor. ممكن نذوق الحليب يعني؟ تسأله قد بس تسأله مثلا. إنه ممكن نشرب حاليا ممكن لتر لكي نشرب هنا. بعدين أو 30 دقيقة يشربوه. أما الحليب وماذا يعني؟ الزبدة البول كمان موجود؟ البول موجود بس الحين ما نحصل إلا مع الصباح. إلا الصباح حاليا ما في شيء؟ الحين ما نحصل دلوقتي، الحين ما نحصل. ليش حتى الحليب اللتر كم ندفع للحليب؟ 30. Nol. Siz tatırsanız Nakay kişinekeyler var mı? Bunlarda bizde taylak da koydu. Anın o da arkasında var mı? Soңырақ. Jaza da koydu. Jaza degen уже boldu уже tuyun dep kaldı. Krasavчик мелерден. Assalamu alaykum. Damlam Бемедеги эки өркөчтү сөйлөр кандай алар? Эки өркөчтү сөйлөр бул башкачараак сорттор да. Ал мингенге ылайыкташтырып бизде дагы эмелердин жылкылардын түрлөрү болот го. Булар мени кандай кылып минет эми ортосу доңкоюп турса? Ушундай эгер бар өзү ошого отурат. Дайынбы? Отургузду мына үстүнөн эки өркөчкө окшоп. Damlam булар өтө бийик экен а? Uzun болушат экен. Самат шейх. Битте сүрөткө тартып отурушасың да. Fotoğrafını salmışsın? Алдым. Tasayım mı? Шуну тартып. Senin telefonda video tartat izleyin. На. Mağazası mı tasayım? Иштеп албайбы? İşte. Али интернеттен көргөн элем, бир эки жолу. Allah zor. Başı girip кеткен оозуначы. Bunu bize cinne тийген mal da. Булар жаман байкындай болсо керек, даман кекшил болсо керек, а? Төлө. Заменить аккумулятор батарея дейт го? Başka akımlatı benim onda. Hiç kalkma. Damla булар эми качан суу ичет эми? Bular Su turат onu su turат. hazır koyup koyarken bırak. Negizi saparga acaba barcak kaşık olsa bir ayda bir içecek. Бир жолу эле дең, а? Assalamu alaykum rahmatullah. Alhamdulillah. Yigitler bunca emekte işte o da. Ha? Buna başçılıktan tövbe baktan ötük ettik. Kolap ketpesin damla. Siz bir gelingizden acaba sütbesi bir gelingizden. Ha, ошондо калганда чөгөбү? Болду. Жылбай турат экен да, ордунан. Ордунан жылбай турат экен. Aya yetiyat canım. Şok koysan korkmadan çıkmayın. Ha? Hazır iyidir o da. Torpak sağında bizde. Göğün
O tö sağan, sağandan biraz başkaçarak bolot eкен. Mikrofonum yok. Mikrofon бар onun. Al жерге жетпей. Hadi be hadi. Беркин де проводной алган. Ama bular qancha жылда bir to'ydi эми? 2 жылда bir to'y. 2 жылда bir to'y. Gelita. Kulle sana. 4 sene. 4 sene. Sanatayın da yapma. 2 жылда bir туса. Kolunuz yok. Ha, cerrahı var kolunuz. Shunday ko'p ketadi. Shunday ko'p Başlayalım. Bismillah. Töөнün ulan tuğanlar qarаңыздар. Töөнün ançam bir polni deyin. Ondan birini men sağdım. Birinci кезектен сағаттан başlaydı. Çocuğa. Bismillah. Çocuğa. Sütücüğü sırası. En vitaminli, en liçebli şu. Ko'p bo'lib ketgan va? Savatqanda ko'p bo'ladi. Bizde çıktığını sağıp turla sırada çıkartma. Orada da tığını sağıp sırada çıkartma. En vitaminlisi var. Свежий mal. Oh maşallah. Elhamdülillah. Buzlar doğan ketdi. Damaganda ekan. Sütke jetkişe 1 minut ötközetken. Bugünden süt tapsası. Süt tapsası 1 minut ötközetken. Oh. Keng apsam atsa. Ana kameradan qarab turam. Direkt. Asada qavay beni atır. Erreda. Sudan? Ha, Sudan. Naka, Absamat Şeyh'dagi sütni ostiga uzatamiz. Bismillah. Başka hacıya almaysızlar mı? Olib ketasiz inshaalloh. Bize coğrafyasında sizlerge de. Hı. Talı yakarmaz ha? Hı? Talı süt mü? Talı süt. Ha taza süt var. Taza süt. Taza demezse. Bunu taza değilizler de ha. Bizde taza deydi. Sizlerde taza iç deydi ha? Ha taza değilizler. O maşallah. Haligi uydun sütünden biraz başqacharoq ekan. Dami kichkina o'zgarib turadi ekan, ha? Shirin, shakar qo'shilgan. O'shanday. O'shanday Taza ekan. sütler şimdi Murat da. Demak, еще раз. Sağ har bir narsa nemgegi men ichgan yaxshi qol. Sağ ichgan boshqacharoq bo'ladi. Bir kunda bir joyla sayıvermi? Oğlum şu orası başka orası da. Yo'q, shuni olib ketasiz alg'ar. Başka mı ismi? Ha? Başka mı ismi? Bir kişi çıkıyor da. Acılık uçurunda çoğun pazar var. Yollar asfalt olur. Şu yer mi? Günü günü gelip şu yerden koyular sataldı. Hazır acılıktan başka uçurum alatan Tuzte'de köp yerler. Bu yerda turistler ko'p bo'ladi ekan, acılık gününde. Yazık uçurunda biz acılarda alып keleriz da. Başkalar qanday ekan bilmiyorum ama ben acılıkta alып kelip koyular tandatıp bağlaşınan ketemiz kutuşunda koyular şöyle. Hali bozorda qo'ylar men bu yerda qo'ylarning kichkina arzonligi bormi, yo'qmi? Bo'lasa? Lan koyularda qarab qo'y. Ben kechikkan koyular kuyruğundasanız Quyruqlari bor ekan. boshqacharoq bo'lar. Ha? Tartsan tuz oladir. Mayvoq chiqadi. To'g'ri, tozroq chiqadi shu yerda. Yo'q, narxini ko'rishdir ko'radi. Nimani aytdim? Bularning qo'ylari biznikina qaraganda kichkinaroq ekan, ha? Ana arzonda qo'ylarchi. Ha? Avstraliyadan tuz keladi. Ha, nimalar bu? Quyruğu bor. Unda echki yo'q, ondan ham kichkina ekan. Echki ham boshqacha. Bizcha ding echki. Bizim qo'ylar bizni haligi bir narsa degan qo'ylar bor-ku? Yo'q haligi.
аты дагы бөлөкчө. Мына 17-18 койган көчтүрө турган койду. Биздикинде 50 килограммдыктар жок экен анда. Ондойлор дагы бар, бирок азыр жок да. Ошондой ham көргөнбүз. $400-500 койлорчу. Жок, буякта койлор кичинекей болот экен, а? Биздикине караганда. Бизден караганда кичинекей. Кичинекей экен да биздикине караганда. Бизде 6 айлык, 7 айлык, 8 айлык койлор, козулар ушундай болот го. Şu koy kança turат? Бул кой $100 тегереги турат да. $100. Оптум алсаң, ажылыкта оптум алганда 80ден түшө турган койлор ушулар да. $80 mı? $80. Оптум 100 алганда. Süt alıp kokteylige okşaş eкен. Şirin Эксан азмы эми ютубтагыларга айтайын. Эксан кылам дегендер мына умрага келгендер, ажыларга, умрачыларга эксан кылып берем дегендер мына чөлгө келип туруп эле саудалашса азан түшөт экен да. Базарда буларды 1000 реал дейт да эми, а? 1000 болсо эми $700 $200 тегереги болот да. Анан неме да, бизде неге сатылат булар? Биздин ажылар көбүнчө эхрамсыз микаттан өтүп кетет. Баягы эхрамга каршы келген штрафтуу иштерди кылып коет да. Ошолорду койдун штрафы угулмалда койду алып барып союп муктаждарга таркатылат да. Ошол себеп булар сатууда турат азырчы. Кече биздин бир самолетто келген 2 адам дагы эхрам кийимин багажга салып койгон экен. Бул адамдарга дагы бирден кой союш важып болгон да. Алар сой элекпи? Сой элек болсо керек. Ажы башына дайындагам союп койгула деп. Себеби булар микаттан эхрамсыз өттү. Ел аэропортко келип туруп, аэропорттон дагы эхрам кийбестен гостиницага келип кийишти да. Ошол бир койго туш келди. Үйүнө алып сойсо да да? Мунул жерде муктарга союш керек да. Макка фукара деп айтат да. Меккенин кедейлерине депчи. Анан эмелерди айтышты. Садака берсе болот депчи. Ал ушул жерге түшүндүрмө берип койсок болот да. Эгер бир адам тигилген кийимдерден бирөөсүн кийсе, мисалы допу кийип алган болсо, ошол эхрам учурунда ага 6 кедейди тойгоз керек, 12 адамдычы. Эми допу, ботинка, шорта кийсе, ол өткөндө эле айттык го, шортага өзүнчө кетет да. Кошулат да, плюс. İç kiyimge özünçü. İç kiyimge özünçü. Носки өзүнчө. Ошондо алты тигинин кийимин эсептегенде буту, шортасы, ичинде ич кийими, майкасы, футболкасы, үстүндөгү спортивкасы, допусун кошкондо бир баардыгын эсептеп келгенде 6-6дан кошуп келгенде 50ден ашык кедейди тойгозушка туура келип калды. Аны эсептеп келсең, орсасы 2 малдан болгондо 100 адам тойгоз. Уже койдун акчасын өтүп кетти да. Койдун акчасы өтүп кеткенде койго келип токтойт да. Эң бийигичи. Койду берет, кутулуп кетерет да. Ошого ал аргасыз бир кой союп коюшка туура келет. Эми мындай случайлар көп болот. Ал этин кайка берет анан? Этин Меккенин кедейлерине берет. Өзү апарып береби? Адамдар тапса болот да, таап. Муктаждар көп Меккенин ичинде. Мына жерден союп кой, өзүң апарып бер десе болобу? Мындай десе да болот. Келип дайындап койсоң аманат катарчы өздөрү дайындап коюшат. Өздөрү билет да? Билишет кимдер экенин. Болду. Кааласаң таркатып аткан малды катышайын десең, такси менен келе койсоң таркатып аткан эми болот, союп. Этти өзү жесе болбойбу? Штраф кылган адам өзү жесе болбойт, башка кедейлер жесе болот. Моз тийсе. Өзү остойбойт да баягы штрафка. Биз остой беребиз анда. Болду. Анда мисалы мен штраф кылгандар айтып койгула, биз остойп беребиз. Мен штраф кылсам мен жебейм, сиз остойп коесуз. Ошондой экен. Бир пайпак, эки пайпак эсептелинеби? Эки пайпак бирге эсептелет. Бирге эсептелинеби? Ажылык учурундагы союлган кой бар го. Баягы ажылык менен умраны бир аткаргандыгы үчүн сойгон. Аны өздөрү жесе болот. Себеби ажылык учурунда 48 адамдын ичинен 5-6 койду алып келгенбиз дагы өздөрүнө шорбо кылып бергенбиз. Жешкен. Ошол сыяктуу кылып жесе болот. Бирок штрафты мындай бой калат да. Эми бул шариаттагы фыкый өкүм, абалга карап бирөөнүкү башкачараак, экинчиси башкачараак кылып өзүнө жараша өкүмдөр келген да. Штрафтыкы өзүнчө башка маселе. Ал эми ажылыктагы умра менен ажылыкта бир кылгандагы союлган курмандыктын бою башкачараак. Алла разы болсун. Мына чөптөр бедеге эле окшош экен да биздин бедебизге. Балким беде өстүрсө керек бул жерде да. Балким булар деле беде өстүрүшү мүмкүн да, башка бир жерде, туурабы? Бул жерде өспөсө өсө турган жерде. Salkımlarak terbi. Ушул жерлерде чаяндар бар, а? Чаяндар бар. Çayan var, zilan var. Oturup bir insanla burada kaldı. Немеге түшөлүбү же? Мына süt 30 реал болду. 30 реал болду. 1 литр, 1,5 литр чыгат. 30 реал болду мына. 30 реалды 23 сомдон 24 сомдон эсептесеңер,
баасы чыгып калат буюрса. Мына ушул жерлерде ажылык учурунда кызыган жерлер болгон. 2-3 жылдан бери ажылык болбогонуна байланыштуу эми азыр бул жерлер каралбай калыптыр. Ажылык башталса иншалла бул жер гүлдөп өнүккөн. Гүлдөп баягындай бул жерлердин баардыгы чатыр болуп кетет. Төөлөр, эчкилер мына ушул жерден содалашсаңар болот. Штраф кылып койгондор атайын ушул жерге келип эле, о базарга баргыча базардан бир 6-7 эсе арзан экен бул жерчи. Базарда эң арзан бир 500 реал калсаңыз бул жерге 100 реал каласыз иншалла. Лаке. Лаке тугандар, бизге кыскача маалымат ушундай. Дагы кызыктуу нерселер менен бөлүшөбүз иншалла. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.